у нашего московского зрителя, казалось бы, очень искушенного. Шекспирдин чыгармасын бир нече тилде көрүү Москвадагы көрөрмандарга да кызыгууну жаратса керек. Театрдын уникалдуулугу ушунда деп айта алам. Маселен, кыргыз тилинде алгач ирет болуп жатат деп ишеничтүү айта алам. Ромео жана Джульетта бирин-бири сүйгөн жаштардын өлүмү менен аяктаган трагедиялык чыгарма. 14 февраль күнү Москва жаштар театрынын көрөрмандары өзгөчө коюлган спектакльге күбө болду. Мазмуну баарына белгилүү болгон чыгарма орус, кытай, араб, серб жана кыргыз тилинде жаңырды. Спектакль 4 новеллага бөлүнгөн. Жолугушуу, никелешүү, ажырашуу жана өлүм. Ар бир бөлүмдөгү башка каармандар улам жаңы аткаруучулар менен алмашып турду. 4 бөлүмдө 4 Ромео жана 4 Джульетта. Ар бир окуяда өзүнчө өзгөчөлүк. Сахнада роль жараткандардын көпчүлүгү биздин мекендешибиз Фархат Өңдү үйрөнчүк актерлор. Театрдын режиссерлору студенттер менен башка кесиптин ээлерине жан дүйнө түпкүрүндө катылган талантын тартуулоого мүмкүнчүлүк берген. Когда-то мы разбрасывали камни. Бир убакта чачылганды жыйноо мезгили келди. Бир тилде, сүйүү тилинде сүйлөөнүн кези келди. Языком любви. Фархат Москва шаарындагы ресторандарынын биринде ашпозчу болуп эмгектенет. Ишинен бошогон күндөрү Москва шаарындагы мекендештерибиз негиздеген Аян театрында ойнойт. Бактылуулук менен аяктаган трагедия көрөрмандар үчүн өзгөчө сыр белек дайындалган. Залда отургандардын дүркүрөгөн кол чабуусунун коштоосунда Фархат өзүнүн жашоодогу Джульеттасынын колун сурады. Фархат, ата-энеңиз менен бөлүшкөн эмес белеңиз ушундай болот, буюрса жакында келиндүү болосуздар деп. Мен үйдөлөр менен сүйлөштүм, баары билишет. Алар макул болушкан. Биринчи ата-эненин ыраазычылыгын алыш керек, анан. Буюрса келин баланы таласка качан алып барасыз? Буюрса апрелдин аяктары. Акылай, Джульеттага кызганган жоксузбу Фархатты? Жок, кызганган жокмун. Спектакль жактыбы? Всё хорошо на самом деле. Менимче эң жакшы спектакльдердин бири болду. Кайсыл жерин өзгөчө жактырдыңыз? Ну, больше всего понравилось, как в конце. Аягында Кытай кызынын колун сураган жери. Китаянки предложение. Ал Кытай эмес, кыргыз кызы. Ну, не суть. Эмнеси болсо да эң сонун болду. Спросили, ну я пошел, мне там надо еще делами заниматься. Уильям Шекспир бир кездер айтып кеткендей, жакшы менен аяктагандын баары жакшы. Мирбек Молдокунов, Аскар Улан уулу, Ала Тоо 24, Москва шаары.